Султанбай Абдрашитович, сиз турасыз, мен сиздин көзүңүзчө айтып коеюн. Өткөндө сиз бир ушул жерде сүйлөгөндө айттыңыз, достук Воровка ворота болуп турат эле деп. Көрсөтмөчү слайд барбы? Достук каякта, ворота каякта, Воровка каякта бир көрсөтүп коеюн эми, депутаттарга билбегендер бар. Так, мына. Достук каякта, азыр Воровка каякта меселе көрсөтүп коеюн. Достук эч качан эмеге ворота болгон эмес, Воровка. Мына достукка, мына достук мынерде. Достук мынерде. Ворух мынерде. Достуктан Воровка барыш үчүн 21,5 километр экен. Так, прямой кылганда. Прямой кылганда 21 километр экен. Эгерде биз достуктан Воровка ворота дей турган болсок, анда биз достуктан мүмкүнчүлүк беришибиз керек эле дагы мына Кызыл Бел менен Баткен менен мына Воровка жол беришибиз керек эле. Туурабы? Эгерде сиздин айтымыңыз боюнча, мен түшүнгөнүм ушу да. А сиз кандай смыслда айттыңыз? Достук Воровктун воротасы дегенге мен түшүнбөй атам. Бирок сиз айтып атасыз, алардын жолу биз тарап менен достук аркылуу өтчү эле, ошон үчүн биз бул жерди тосуп койсок болот эле деп. Урматтуу Султанбай Абдрашитович, булар давным-давно биздин достук аркылуу өтпөй калган. Булар бияктан өздөрү жол салып алган, мына. Булардын өзүнүн жолу бар. Бул жолду булар объездной кылып, мына жерден көпүрө кылып туруп, бияка жол салып алышкан. Булар достук аркылуу азыр давно өтпөй калышкан. Сиз мурдагыдай эле ойлоп атасыз. Кече күнү мен балдарды жөнөттүм. Эми сизге дайынырактыр, бирок мен сурап айтып койдум. Мына сиз ушуну айтканда мен айттым да, бу кандай ушинтип айтасыз деп, анан кийин справкалар чогулта баштадым да, Султанбай Абдрашитович. 24-25 апрель 2023 барыпсыз Баткенге. 27-28 июль bir күндөн 2023 барыпсыз. И 29-30 март 2024 барыпсыз. Все. 22-16 сентябрдан кийин бир да жолу барып койбопсуз. Вот, пожалуйста. На ваше выступление ответ. Коомчулук өз талкуу алып алсын. Ким туура айткан, ким туура эмес айткан. Анан кийин, андан сырткары достук айылы Воровка ворота дегениңизге мына, пожалуйста, ответ. Мен эч нерсени бул жерде жылдырган жокмун, эч нерсени мен баарын факты менен айтып атам. Кантип достук айылы, Воровка ворота болот. Ушул жерде сиз ушинтип айттыңыз окшойт эле. Мен ушинтип уктумбу, же туура эмес угуп алдымбы билбейм. Мен андан сырткары сиз ар дайым, эми сиз жөнүндө айтып бүтүрүп коеюн эми до конца. Аз айткандан кийин. Сиз ар дайым айтасыз да, мен дейсиз КГБда окугам, КГБда иштеген дейсиз да. Султанбай Абдрашитович, мен сизди сыйлайм. Коллегам катары, биздин ветеран катары. Мен эми сизди билесиз да, мен ошол председатель болуп иштегенден кийин адамды изучать этем да. Анализ кылам, изучать этем, маалыматтар топтойм. Ал методиканы баарын сиз өзүңүз жакшы билесиз. Так. Ошонун негизинде мен сиз жөнүндө справка топтодум да. Бул эмне үчүн мындай кылып атат бул киши? Эмне үчүн биз ушинтип, ушунчалык чоң эмгек менен, ушунчалык кыйналыштар менен эки элдин ортосуна достукту алып келип, чабышып, тытышып, атышып, согушуп жүрүп, анан дагы бири-бирибизди көрбөгөнгө чейин жетип туруп, анан кайра өзүбүздү заставить этип, внутренний, кайрадан стол переговорга отуруп, анан ушул маселени достукка чейинге жеткизип чечсек, ушундай чоң эмгек менен. Эмне үчүн анан кийин бул Султанбай Абдрашитович 3 күн алдын силер туура кылдыңар деп туруп, кайрадан анан мынтип чыгып атат деп мен анализ кылдым да, ойлонуп атам да эми. Эмнеге мындай болду экен депчи. Ким бул Султанбай Абдрашитовичти орто жолдо бузуп атат жөнө эле депчи. Ана ошол жерде карасам, көрсө сизди бирөө деле бузбаса керек, сизден оказывается бул психологический портретиңиз ошондой экен да. Эмне үчүн? Муну да факты менен айтайын. Оказывается, сиз ошол эмеде 19-жылы беле? 19-жылы беле? Сиз баягы жаш баланы уруп коюп, бир жаш баланы 17-жылы, мына мен могул жер жазылган, ошо таппай атпайм, кагаз көйүп кетип. 17-жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк-бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статья которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запросту жөнөттүм. Ушундай справка барбы десем, аларда жок экен. Урматтуу депутаттар,
Мен мұны ардынан айтып қойдым. Мен уже запросты жөнөттүм. Сөндірбірком өткенде маған айтырып беріптір, біз бүгін қарап атабыз. Мен айтып қарап ағыла дедім. Егер сіздер мен ратификацияға чейин барып қарап тұрып, IGGT'тен мандатын алып қойсаңдар, анда елдің бәрі айтады. Бұлар ушу ратификациядан қорқып кетіп алдырып қойдық шо депчи. Мына мыйзамдын бузгандыгы боюнча фактыны мен Сөндірбіркомго бердім. Азыр Кудай буйрса ратификацияны өткүзсөк, президенттерибиз колду койсо, обмен нотами болсо, мыйзам күчүнө кирсе, анан кийин мен повторный запрос жөнөтөм Сөндірбіркомго. Султанбай Абдрашитович, сиздин ошол бекитип койгон, могул кылган кылмышыңызды бекитип койгон анкетный данныйларыңызды жазбай койгондугуңуз үчүн бул мыйзамдын талабы. Муну да коомчулук билип алыш керек. Эртең ойлоп жүрүшпөсүн. Буну таши преследовать этти. Мен эч ким преследовать эткен жокмун. Мыйзамды раз мыйзам боюнча иштейбиз дейсизби? Давайте по закону будем работать. Все. В соответствии с нашим законодательством вы сокрыли свои преступления. В соответствии с этим ваша регистрация отменяется. Ну, законно так написано. Я не знаю, Сөндірбірком какое решение примут. Но законно так написано. Так, я по вас закончил, извините. Себеби дегенде, мен сиз үчүн айтканым себеби, Султанбай Абдрашитович, мен сизди адам катары сыйлайм. Бирок, саясатчы катары, ушундай ситуациядан, урматтуу президентибиз Санар Кожоевич айткандай, ушундай ситуацияда сиз элди колдоп, мамлекетти колдоп, салып аткан туура иштерди колдогон ордуна кайрадан раздор кылып, коомчулуктун ортосунда ушундай чоң билип билбеген адамдарга жаракат кетиртип, моундай жалган маалыматтар таратып, айтканыңыз сизди депутат катары эч качан урмат сыйга алып келбейт. Анан мен Достук айылынан сураттырдым. Муну дагы айтып коеюн. Достук айылынан Султанбай Абдрашитовди Достук айылында көргөн бирөө барбы? Кайсы маалда? Десек, бардыгы айтышты, эч качан биз аны көргөн эмеспиз деди. Губернатор болгондо дагы, болгондон кийин дагы, депутат болгондо да көргөн эмеспиз дешти. Оказывается, сиз Достук айылын билбей турбайсызбы, ошон үчүн айтып атып турбайсызбы? Достук айылы тигили Варуктун воротасында депчи. Может быть, у вас другие мысли, я не знаю. Может быть, как-то bizde комитет иштери ар түрдүү башкача ойлонот. Булар, может быть, каяка кетти? Мына Достук айылын, может быть, бул ойлоп атабы? Достук айылы ушу самый крайний айыл, ушул жерден тигил эмен Варуктун жолу башталат деп ойлоп атат окшойт чамасы. Андай эмес да. Достук айылдан кийин Чорку бар, биздин Көктерек бар, Мазайыттын жери бар, бул Таштумшук бар, Ходжалоо бар, Аксай бар. Анан кийин Варук болот да. То есть буквально bir 10-15 чакты населенный пункт бар да. Рахматчон. Мен бүгүн чегара жөнүндө вообще эле сүйлөбөйүн дедим эле. Чегара жөнүндө мен Жо айтыңыз да, эмнеге? Мен өзүм позициямды уже айттым, ошол позицияда турам. Башка сүйлөштүн кереги жок да, кажети жок. Эми сиз мага личный мени фамилиямды атып, күнөөлөрдү коюп атканыңыз үчүн мен ошол жөнүндө сөз кылайын. Камши Кыдыршаевич, азыр сиздердин колуңуздарда күч да силердин колуңарда, акча да силердин колуңарда, СМИ да силердин колуңарда. Акча жөнүндө айтыңыз. Давайте не будем там друг друга здесь полемику устраивать. Причем тут бардыгы ресурстар силердин колуңарда. Эмне десеңер жараша. Андай эмес. Мен факт, я давайте вот так. Камши Кыдыршаевич, сиз сүйлөп атканда мен сизди перебивать. Я буду перебивать вас. Вы начинаете обратно политику здесь играть. Политику не надо играть. Знаете что? Знаете что? Я перечисляю здесь факты. Я вас не обвиняю. Вас будет обвинять органы, которые соответствующие. Да. Я по факту вам, факты перечисляю вам. Так. Менин вактымды ограничить этпегиле. Нормальный бардын сүйлөп алайын. Хорошо, азыр эми анандай мындай деп 10 минут, 5 минут деп ограничить этпегиле. Значит, по фактам. Биринчиси, жанагы 17-жылы бир баланы сабап койдуңуз деп. Ал биринчиден да, эгер ошол чындык болсо, ошол видеокамералар бар ошол жерде. Кана видеосведения. Анан кийин аны мен көөртүп, буунтуп, жөн эле тепкилеп салгандай кылып айтып атасыңар. Ошол экспертизанын сүрөттөрү, эмелер каякта ошол? Жок дештик. Голдий сөздөр да. Мугалимдердин айтышы боюнча дагы өзүбүз көргөн жокпуз, бирок ушинтип айтты.
жаш балдар, там какие-то пацаны 6 класс, 5 класстан емес, их вообще показания тур емес. Они что скажут, то емес. Анан кейін анын бардығы болған нәрсе бұл ұйыштырылған провокация. Мен ошонда деле айтканмын. Ал жерде менин аялым чыгып, ошол жанагы материнский родительский фонддор түзүп аткан бул мыйзамдуу эмес, бул барышы болбойт деген үчүн менин баламды ошол жерде куугунтукка алгандар. Менин баламды ошол жерде мугалимдер сабактарда отуруп, мана силердин актаңардан мына ушул бекер айжигиттин баласы окуп атат. Анан кийин изгой кылып бүт бардыгын. Анан кийин жанагы 3 постоянный рекет кылып, ошол 3-4 бала ол менин баламды эме кылып рекет күн вымогательствомен заниматься этип жүргөн. Ошонун артынан менин балам 1 жыл лечение алды. Буга ким жооп берет? Вот ошондуктан анан дагы бир нерсеси. Ал жерде мен ал нерсени ошол замат эле жаап койсом болот эле. Жөн эле келип хорошо, давайте деп эле койсом. Жок, мен принципиально барып мен айттым. Ал жерде как раз я хотел доказать, что ал жерде жанагы акчаны тарабында мен эсептеп көрдүм. Оказывается, 5 миллиард сом ошол родительский фондтун арасында Кыргызстан боюнча 5 миллиард сомду. Ошонун тарабында мафиозный группалар түзүлгөн деп. Именно ошол Сокулук районунда ошол мафиозный группалар, мугалимдер, ошол жерде милицияда отурган детский милиционерлер, анан тышкары следовательдер, РОВД, сот, прокуратура бардыгы мен ошону до конца бардымдан ошону доказывать эттим. Мен бул жөнүндө президентке да жазганмын, генеральный прокуратурага жазганмын. Жакшы, мен ал документтердин баардыгын сактап койгонмун. Анан кийин анын немеси алар өздөрү следовательдер менин мойнума эчтекени кое албай, почти 1 жылдан ашык созуп жүрдүлөр дагы. Анан кийин дагы не деп коеттар? Качып кетти. Розыска деп продлевать этип коеттар. Себеби доказательствосы жок, эчтекеси жок. Прямой ошондо мен түшүндүм, что адвокаттар дагы булар жөн эле азыркы күндө биздин адвокаттар нотариус болуп калыптыр. Следовательдердин ошолордун бардыгы дознаниядан келген, следствиеден келген нерсени эле узаконить этип берет экен алар. Ошондой болуп калып, сот деле ошондой болуп калыптыр. Мен ошондо до конца бардым для того, чтобы понять всю мафию, всю цепочку. Ошондо соттун немесиге чейин барган. Бирок тиги жерден в связи с тем, что, значит, актуальности жоголду деп туруп, анан кийин срок өтүп кетти деп жапкан. То есть у меня нет никакой судимости. Она закрытая. И никакой жанагы өзүңүз жакшы билген регистрацияда жок андай нерсе. Жок, ошондуктан жанагы ЦИКке барганда алар текшерткен. Эмеге запрос кылат. Ушундай уголовный делога сотко привлекаться этилгенби, соттолгонбу дегенде ал жерде возможно эме кылган. Да, ушундай уголовный дело ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жаап койгондар. Анан кийин бул жерде, извините, мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле уголовный дело ачылып, по особо государственным преступлениям ачылган сизге. Президенттин үстүнөн ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этти. Мен деле ошол судимость снимать этилген, ошол эле замат. Эмне үчүн президент болуп отурасыңар? Бул жерде давайте мындай болуп атат да. Өзүңөрдөгү выключать этпеңиздер, выключать этпей туруңуздар. Мен сүйлөсө беле выключать эте берсем. Өзүңүздөрдүн көзүңүздөрдү тарашаны көрбөй, менин көзүмдө кыпкын издейсиздер да. Рахмат. Ошондуктан жок, токтоп туруңуздар. Жок, азыр күн тартиби боюнча кетели, биз башка нукта кетебиз. Рахмат, анда Султанбек Рашидович, мындайда, мен сизден өзүңүз признавать этасыз, да, действительно было возможно такое уголовное дело, действительно такие случаи, такие происшествия случилось. А что там суд принимал решение, это давнишнее дело, и это не мое дело. Так? Я просто факты перечислил о том, что там это так случилось. Это раз. Во-вторых, о том, что по нашей судимости мы никого, как говорится, жанагыдай муунтуп жаш балдарды урган эмеспиз. Биз саясий жагынан соттолгонбуз, туура. Бирок ошол эле мезгилде сиз айттыңыз, сиздикин суд прекратил по сроку давности. А нас не прекращал. Нас оправдал суд. Вот разности есть. Жок, күн тартиби боюнча Рахмат. Это пусть это не повестка дня, но пусть это разбираются правоохранительные органы, другие органы.
күн тәртібі бойынша кете берели. Туржай. Дальше. Дальше, кечирес. Хорошо, кечирес, болт. Дайте мне возможность выступить через... Султан Рашидович, Дайте, пожалуйста, мне мүмкіншілік выступить. берели, күн тәртібі бойынша кетели. Жоқ, бердік қой сөзді. Так, Баткен областының... Bunu kaçlı okuldan ismi çıkmadı şey. Tataptır, lazım tamam bana. Tak, Tacikistan'dan Kızılbel. Кейін сөз Айжігеті Султанбай Абдырасовичке дайырлансын Ақаев Жанарбек Қоныш. 1 minut ele berip atasыңар ба? 3 minut емес пе? Бұл жерде эми парламенттік болып отқан жоқ та, бұл жерде комитеттің жиыны болып отады. Ошол комитет жиында вообще ограничение жоқ та. Вообще-то эми боюнча ошондо Бұл жерде башка ограничение жоқ. депутаттарды сыйлашыбыз керек те, Султан Абдырасович. Жоқ, азыр бу жерде мындай токтотуп тургула, 57-де токтотуп тургула. 1 минуттан башынан эле бериңиздер. Эми бу жерде мага кеңири сүйлөштүрүү бере албайт, бербейсиңер барбир. Эми жанагы 17-жылы сиз баланы сабап коюп ошондуктан эмен жашырдыңар. Жок. Биринчиден ал мелкое хулиганство деген эме. Анан кийин из-за потери актуальности деяния деп туруп жабылган ал. Анан кийин ошол эле жылы эмеден алынган, судимость алынган бардыгы. Понимаете? Анан сиз мындай салыштырып көрүңүз, мелкое хулиганство менен организация массовых беспорядков и попытка захвата к власти деген государственный преступление экөөнүн айырмасы бар да, правильно? Меники эгер 18-жылы жабылган болсо, судимость толугу менен погашен болсо, сиздердики 21-жылы именно экстренный чрезвычайный ситуацияда жаптыңар да, туурабы? Вот, ошондуктан сиз, конечно, өзүңүздүн эмеңиз менен колдонуп туруп, күч менен бүт ресурслерди, конечно, ВИКке барып туруп, ЦИКке барып туруп алдырып коесуңар, но только бул законный. Рахмат. Рахмат, Султан Абдырасович, темадан кетпесек, биз азыр күн тәртибиндеги маселе боюнча кетсек, кийинки сөз. Урматтуу Камчыбек Кадыршевич, сиз бүгүн ушул чоң трибунанын үстүнө мени аябай караладыңыз. Мен ошол каралаганыңыздарга жооп бере албадым. Ошондуктан мен сизди, вот сиздин артыңызда целый государственный машина бар. Сизге коркот турган эчтеке жок. Мен өзүм жалгызмын. Анан мен только артымда, может быть, ел бардыр мени коргоого, башка эчтеке жок. Ошондуктан эми бул эме чечилди, аны убакыт көргөзөт. Кандай болгонуну. Ал вакыт тараза, вакыт өзү көргөзөт. Ошондуктан экөөбүз моундай эмени сиз каралап бүттүңүз. Ошого мен сизди ушунун баарын точка коюш үчүн мен сизди теледебатка чакырат элем да. Ошол жерде сиздин артыңызда целый государственный машина менен ошонун информациясы менен келип, ошол жерде мен жөнүндө сиз каралаган фактылар боюнча ошону теледебат өткөрсөк аябай жакшы болот эле. Мен сизге ошого чакырып кетем, сиз кандай дейсиз? Рахмат, сиз мен теледебатка СИК чыгат. Ошо менен кылай бериңиз. Түшүнбөдүм. Центр избирком чыгат, ошо менен жасай бериңиз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, анда чакырылгандар бара берсеңиздер болот. 3-микрофон.